оказывается, у нас в Кыргызстане. Можно ли сказать, что у нас уже... Мы работаем в прямом эфире. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, кыйын долбоорунун кезектеги эфирин баштайбыз. Кыйын долбоору өзүңүздөр билгендей Кыргызстандын аймактарындагы айымдарды чогултуп, ошол эле аймактарда болуп жаткан түрдүү көйгөйлөрдү, маселелерди чечүүнүн жолдорун окутуп үйрөтүп келет. Бүгүнкү күнү биздин долбоорго алыскы Баткенден бери келип отурган биздин маектештерибиз бар. Биз бүгүн чек ара аймактарында айымдардын тынчтыкка кошкон салымы тууралуу кеп кылмакчыбыз. Кош келдиңиздер, урматтуу коноктор. Мен четинен тааныштыра кетейин. Биздин биринчи коногубуз Астра Жейналиева, социалдык маселелер боюнча адис. Калбү Усмонова, Совет айыл аймагынын башчысы, Кадамжай районунун тургуну, жана Гүлбарчын Амерова, Салам медиа, Баткендеги Салам медианын аткаруучу директору. Анда баштай берсек, Баткендеги чек ара аймагы дегенде эле биз албетте оор көйгөйлүү маселелердин бири тынчтыктын өтө аялуу экендигин сезебиз да. Анткени акыркы 21-жылы, андан кийин 22-жылы катуу кайгылуу окуялар болуп өттү. Мындан ары Кудай сактасын. Ушул тынчтыкты сактап, чек арадагы адамдардын миграцияга, башка жактарга кетип калбашынын алдын алуу үчүн бүгүнкү күнү кайра эле биз ошол жердеги негизги очокту түптөп, ошол жерде кут болуп жүргөн айымдар кандай аракеттерди көрүп, эмне салым кошо алабыз? Кимиңиздерден баштасак, Гүлбарчын. Баткенден салам, саламатсыздарбы, урматтуу ушул Говорит ТВнын угуучулары, көрүүчүлөрү. Замира эже, чоң рахмат. Аябай сонун эфир сунуштап жатасыз. Сиздин көтөргөн суроодагы Баткендин айымдары тууралуу, Баткендин айымдарынын ошол чек арада тынчтыкты куруудагы орду тууралуу эң көйгөйлүү, кандай десем, эң маанилүү тема экен. Эми мен бул теманы өзүбүздүн Салам радиосу бул Баткен облусунда, Баткен шаарында жайгаштыгы болгондуктан биз ушул аялдардын тынчтык куруудагы ордунан алар менен бирге көрсөтүп келе жатабыз. Ошону баалап айтып кетсем, себеби дегенде тынчтык курууда, чек ара маселелеринде жалаң эле эркектердин кылган эмгеги айтылып келет да. Ал деле бар, ал деле чоң. Бирок биз ушул 5-6 айда мен өзүмдүн ишим менен айтып кетсем, Ак ниет деген подкаст даярдап келдик. Анда Баткен облусундагы чек арада жашаган биздин мыкты энелер менен, жаш келин кыздар менен маек куруп, келип алардын тынчтыкты куруудагы орду тууралуу көп нерсени билдик деп айта аламын. Тынчтыкты куруу дегенде эне аял киши кандай салым кошо алат? Бул эне балдарына, ошол айылдын жашоочуларына, айылдагы жашоону калыбыны келтирүүгө аябай чоң салымын кошуп келет. Бул жумуш баштоо, ошол эле жерде ушул айылда кызыгып жашоо керек деп ошол көйгөйдү көтөрүү, тырышып, үйдүн эмеси эмеспи, аял киши бул үйдүн куту эмеспи, үйдөгү абалды жакшыртып, тынчтык бул үйдө тынчтык болсо, анан кийин баары көзүнүн алдында болот дегендей, балдарын дагы тарбиялаганда ошону көргөзүп, өздөрү түңүлбөй, кечээки болгон окуялардан кийин дагы кичи ишканаларын жоготкон айымдар кайра бутуна турганда дагы ошол нерсени башка жаш келиндерге сунуштап, иш ордуну түзгөнгө аракет кылып, ошол айылдын жашоосуну, ошол айылдын жашоосу мындай мурдакындай болуп кала тургандай кылып, өздөрү аябай соң салымын кошуп келе жатат. Өзгөчө Баткенге ошол жанагы 22-жылдагы окуядан кийин өзгөчө макам берилди.
аны баарыбыз жакшы билебиз. Баткен облусуна ошонун деңгээлинде көп эле убадалар берилди, бирок канчалык деңгээлде ошолор ишке ашып атат? Калбайм, сиз айыл аймагынын башчысы катары, бийликтин өкүлү катары эмне дей аласыз? Арыңыздар билесиздер, ушу кайгылуу окуядан кийин Баткен облусуна өзгөчө макам берилген. Бул макам негизинде көптөгөн убадалар берген, ушул убадалардын көбү аткарылып атат. Өзүңүздөр билесиздер, 22-жылкы чек ара жаңжалдарында аябай көп имараттарыбыз кыйрап калды. Адамдарыбыздын көпчүлүгү айылдарда үйсүз калды. Ушул качып чыккан гана кийимдер менен калган жарандарыбыз көп болду. Ушул жарандарга негизинен биринчи очередте ушул жашоочулардын үйлөрүн түптөө керек болуп, төптөлүп жатат. Социалдык мектептер, бала бакчалар, больницалар курулуп ачылууга берилди. Анан азыр дагы бир топ жаштар үчүн спорт залдар, спорттук аянтчалар курулууда. Эмне курулган менен деле баары бир баягы адамдын аял затынын көкүрөгүндөгү окуяны өчүрүш аябай кыйын экен. Себеби бизде өлүм менен жоготуулар болду. Ошол эле учурда баягы чек ара жаңжалында аялдар балдарды коргоо үчүн балдарды алып качат. Энелерди жетелейт, аксакалдар жетелейт, ал эми биздин жигиттерибиз чек арага жардам бергени калып калып атпайбы? Ушул чек арада жашоого бир аз кооптонуп калат экен да. Эми ушул чек арада бирок жашашыбыз керек. Чек арада жашабасак бул дагы өтө татаал маселе болуп кетет. Ошол жерде жашаган айымдарды үйдө отурган айым бекер отурбаш керек. Жумуш менен камсыз кылыш керек. Ал жерге жумуш орундары дагы көбүрөөк салыныш керек. Бала бакчалар ачылыш керек. Ошол эле учурда өзгөчө макам негизинде көбүрөөк жеңилдиктер берилиш керек. Эми азыркы күндө мисалы үчүн азыр бизде балдардын жөлөк пулуга башка жакка караганда 1200 болсо, биздикилерге ар бир балага 2000 кошулуп берет да, бүт Баткен облусу боюнча чек арада жашагандарга. Ошол эле учурда пенсияга дагы ушундай кошумча берилип жатат. Бирок азыркы күндө бул 2000 сом деген баалар, базар бааларына караганда аябай эле төмөн да. Ушунда бир аз жогорулатыш керек. Ошол эле жерде мугалимдердин эмгек акылын көтөрүш керек. Медиктердин эмгек акыларын көтөрүлүш керек. Бала бакчада иштегендердин жана техникалык кызматкерлердин эмгек акыларын жогоруласа, бул өтө сонун болмок да. Ал эми социалдык жактан курулуштар боюнча мамлекет өздөрүнүн иштерин аткарып жатат. Курулуштар токтоп калган жок, дагы эле курулуп жатат. Өзүңүздөр билесиздер, алдыбызда кыш келип калып бир аз байланып калганы болбосо курулат. Бирок келечекте ушу аялдарга ушул жөлөк пул алууда, пенсия алууда дагы көбүрөөк жеңилдиктер бериш керек. Пенсия чыгуу убагында жаш курактарына бир аз неме бериш керек, жеңилдиктер берилиш керек да. Ошолорду ушул сиздер айымдар көтөрүп чыгып айтып турушуңуздардан керек деп ойлойм да. Биздин айымдар чек арада барганда бир топ президентибиз өзү барды, улуттук коопсуздук кеңеш төрагасы Камчек Ташиев өзү барып атат. Бир топ министрлердин барды. Ушул барган кезде биздин айымдар тарабынан бул жеңилдиктер боюнча дайыма айтылып келүүдө да. Асрайым, мен сизге айтайын берейин деген суроом ишкерлик боюнча да. Сиз анткени Арис уюмунун ошол Баткендеги ишкерликти өнүктүрүү жаатындагы долбоорунда дагы иштеп жаткан турбайсызбы? Бүгүнкү күнү Баткенде ишкерлер канчалык деңгээлде баягы жоготууларынан оңоло алышты деген суроо да туулат да. Аларга эмне керек? Андан ары ишин улантып, ошол эле иш ордун түзүп, биз сизге менен эфирге чейин сөз кылгандай, эгерде адамдын күнүмдүк тапкан акчасы болсо, балдары үйдө ток болсо, үстүндө кийими болсо, үстүндө үйү болсо, жүрөгүндө тынчтык болот дагы, анан ал башка жака миграцияга кетпеши мүмкүн. Албетте аймактагы тынчтык дагы негизги ролду ойнойт деңизчи, бирок ошентсе дагы ишкерлерге кандай жардам берилип атат бүгүнкү күндө? Мисалы, сиз айткандай, сиз иштеген долбоордо айымдарга бир артыкчылыктар барбы? Ишкер айымдарга грант берип, башка акчалай жардам берип, насыя берип, төмөнкү үстөк пайыздар менен дегендей. Саламатсыздарбы? Негизинен ушул туруктуулукту сактоо же болбосо конфликтти азайтуу үчүн бүгүнкү күндө ошол чек ара аймактарында ишкерлерди колдоо бул бирден бир жакшы мүмкүнчүлүктөр да. Баткен облусунда атайын Пререки долбоорунун алкагында ушул облус үчүн $50 миллион каралган.
Анын ичинде ушул айыл чарба багытында 1% кредиттер да берилет и жаңыдан ишкердикти баштайт элем дегендер же болбосо ишкердикти өнүктүрүп аткандар үчүн атайын гранттар каралган биздин долбоордун алкагында. Ал эми ошол бенефициарлардын ичинен аялдарга жана 18 жаштан 28 жашка чейинки жаштарга бул артыкчылыктар бар. Ошол эле учурда инновациялык технологияларды колдонгон долбоорлор дагы чоң бир артыкчылыктарга ээ болот. Буюрса ушул 24-жылдын май айынан баштап атайын өтүнмөлөрдү кабыл алуу башталат. Бул да болсо ошол аймактардын алыстыгын эске алып, ошол ишкерлерге бир кошумча бир кыйынчылыктар жаралбасын үчүн өтүнмөлөрдү онлайн тапшырышса болот. Анын жакшы жери стартаптарды колдойт. Бүгүнкү күндө ушул ишкерликти жерлерде айрыкча ушул чек ара айылдарында өнүктүрүү менен биз конфликтти азайта алабыз. Биз деген ошол жерде туруктуулукту сактай алабыз. Ошол эле учурда жумуш орундары пайда болот, миграция азаят. Ал эми бул долбоордун максаты дагы ушул максаттар менен ишкерлерди колдоо, ал эми жеңилдиктер болсо аялдарга анан бизнес планды жазууну үйрөтүп, стартаптарды колдоп алып чыгып кетүү да. Мен ушул чек ара айылдарында Аксайда, Достукта, Аркада, Жаштыкта болдум. Ошол жерде айымдар менен жолукканда өздөрү ишкердик менен алектенген айымдар бар экен. Бирок аларга мындай аз-маз гана колдоо же бир жолду көрсөтүп коюу керек болот экен да. Мен ойлойм, бул проекттин алкагында ушул ишкердикке көптөгөн колдоо алган айымдар болот. Анан алар ийгиликтүү ишкердиктин түрүнө айланат деген бир жакшы максаттарым бар. Сиз жана айтып кетпедиңизби, жаңы технологиялар, жаңы инновациялык техникалар менен иштегендерге артыкчылык берилет деп бир аз түшүндүрүп кетсеңиз. Жаңы инновация ишкерликти ачып атам, ишкер мен сиздерге өтүнмө жазыш үчүн, ошол артыкчылыкка ээ болуш үчүн эмне кылсам болот? Мисалы мен кондитердик ишкана ачканды көздөп атам да. Жаңы инновациялык технологиялар дегенде албетте жөнөкөй жарандар түшүнбөй калышы мүмкүн. Эгерде кандайдыр бир швейный цех же болбосо кондитердик ишкана ачам дегендер үчүн бул жаңы энергоэффективный да, электричествону аз колдонгон, ошол эле учурда бир эле учурда бир канча функцияларды аткарган аппараттарды колдонуп, ошолорду жазып, анан ошого карап долбоордо артыкчылыктарга ээ болушат. Менин ошумча $10,000 турат, э? Бул биринчи этабында ошол ишкерлерге $10,000 өлчөмүндө, анын 20%-ын бенефициарлар өздөрү салым кошуш керек. Ал эми бул ишкердик туруктуу өнүгүп аткан болсо, кийинки жылдан $30,000, анда ишкер өзү $10,000 салым кошот. Ал эми гранттан $20,000 колдоо ала алат. Гүлбарчын эсиңде болуш керек, 2021-жылы ошол майдын башында жана чек арадагы кандуу жаңжал жаңы эле бүткөн учурда Достук айылына барганыбызда таманташ брусчатка чыгарган ишкердин кыйрап калган ишканасын көргөнбүз. Ошол ишкер кийин канчалык жардам алып, кайрадан ошол ишин тургуза алды, маалыматыңыз барбы? Мен азыр ар бир ишкер өзүнүн жумушуну, бир эле ошол ишкер эмес, башка ишкерлер деле жумушуну ордуна тургуза алганга мүмкүнчүлүктөрдү алышты. Себеби дегенде, мына Астра айым айтып кеткендей, азыркы эмеде ушундай Баткен облусунда чек арадагы айылдарга стартап долбоорлору, анан мамлекеттен дагы колдоолор болуп, процент аз, процентсиз берилген, мөөнөтү менен берилген ошол акчалар жардам берди деп айта аламын. Анан сиз азыр мына Достук айылын айтып кеттиңиз. Ошо Достук айылындагы мен айыл башчы болуп жүргөн айым, бизде Адалет айым иштеп жүрөт. Достук айылыны кандай кыйрап калган болчу, э? Аябай сиз баргандан кийин деле сентябрда барганыбызда эчтемкеси калган эмес экен. Экинчи эмеде кылгалаңда эч нерсе калбай, эч нерсеси жок болуп, анан эже менен маек кылганыбызда мен айылга кирип туруп эле ушунчалык бир кичинекей шаарчаны көрүп калдым.
кичинекей шаарчаны көрүп ал жерде ошол айыл башчы болгон эжекебиздин маанайы, эл менен иштеп атканда өзүнүн бир энергиясы, ошону баалап кетким келет да. Аял кишилерден айыл башчы болуп, айыл өкмөттө иштегендер болсо, бул өзүнүн мээримин дагы берип, өзүнчө бир башкача салым кошо алат экен. Мен ушул эжекебиздин жасаган жумушунан, анын өзүнүн энергиясынан аябай байкадым. Себеби дегенде балдарга шарттарды түзгөндө, айылынын ушундай сонун болуп калганда, айтып атпайбы, биздин уйлар дагы чаң жерде баспай калды. Биздин уйларыбыз дагы асфальттан басып калды деп өзүнчө курсам болуп, анан кийин сууларынын чечилгенине, ар бир үйүбүзгө таза суу дагы кирди, сууга суу дагы чечилди дегенде ушунчалык иштеген аялдын энергиясы башкача. Ошол энергиясыны ал башкаларга, өзүнүн айылына, айыл тургундарына бирдей чачып берип атат да. Ошол жерден дагы баалап биздин аял кишилер ушундай жумуштарда туруп, эл менен иштеп, тынчтык курууда аялдардын орду чоң экенине ар бир барып тарткан материалдарыбызда байкап келебиз. Ошон үчүн кайсы гана айылга барбайлы, чек арадагы айылдарда аялдардын эмгегини ордунан көрүп, сүйлөп айтып берип, анан дагы бир жакшы нерсеси коңшучулук деген эмне деген суроо берип коет атпайбызбы акырындача. Ошондо деле коңшучулук, коңшуң тынч болсо өзүң тынч болосуң, үйүң тынч болот. Коңшучулук бул жакшы нерсе. Коңшучулук болуш керек, ынтымакта болушубуз керек. Бизге ошол керек деп энелердин сүйлөгөнү бир жүрөгүмө башкача жетет да. Албетте кошунаны тандайбайт деп коет го. Калбайм, сиз жана айтып кеттиңиз да, чындыгында эле ушундай жаңжалдардан, түрдүү согуштардан эң биринчи аялдар менен балдар, картаңдар жабыркайт экен да. Анан ошон үчүнбү аял киши баары бир тынчтыкты эркектерге караганда көбүрөөк баалайт окшойт. Анан Гүлбаршын айтып кеткендей, ушул айыл аймагында же болбосо эле айыл өкмөттөрдө иштеген айымдарга бийлик тараптан да бир кандай бир колдоо барбы? Мисалы, сиз бир демилге көтөрүп барсаңыз. Баткен областында 33 айыл өкмөт болсо, ошонун бир гана айыл өкмөттүн башчысы аял киши да. А бирок негизинен аял кишилер көбүрөөк болсо жакшы болмос. Себеби аял кишилер бардык нерсеге көңүл бурабыз. Көйгөй жаңы башталгандан баштап көңүл бура баштайт. Аял киши тазалыкты жакшы көрөт, аял киши тартипти жакшы көрөт, аял киши жоопкерчилик болот, аял киши мээримдүү болот дагы. Аял бар жокту көрөт да. Ошон үчүн бар тегиз карайбыз. Бирок азыркы күндө таптакыр жок деп айта албайм, бирок жергиликтүү кеңештерге, депутаттарга аялдар болуп жатат. Айыл башчылардан аял кишилер бар, бирок айыл өкмөт кишилерден ушу жалгыз аял болдум да. Мен уже 4-чү созывда иштеп атам. Ушу 1-2 аял келди, бирок 1 жылдан 1 созывдан ашык турушпады да. Эми Баткенде бир аз билесиздер, биз динге берилебиз. Ал жерде бир аз аял киши башкарбайт деген дагы көз караштар бар да. Бирок жергиликтүү кеңештерге квота деген бар да бизде. Квоталар бар азыр. Ушу квоталарда Кудай шүгүр азыр аялдар жергиликтүү кеңеште көп, төрайымдарыбыз да көп. Биз ошо тилек кылалы, дагы балким талап кылабыз. Анткени бизде мамлекеттик кызматтарда гендерлик теңчилик сакталсын деген мыйзамыбыз бар да. Албетте 30% бар да. өзүбүз айткандай, ошол очоктун ээси болгон, коломтонун куту болгон аялдар бийликте отурганы аймакта тынчтыктын сакталышына чоң салым кошот деп айтып атпайбызбы? Ошол учурда аялдар ишкерлик кылып, ошол ишкерлиги сакталып, андан ары уланып кетишине мындай ишенип, ишеничтүү болуп атышабы бүгүнкү күнү? Ошол сиздерге өтүнмө бергенде, балким сиздер уюштурган кандай бир окуяларга келгенде кыз келиндердин ойлору кандай? Кооптонуу бар болуш керек баары бир. Бүгүнкү күндө айрым бир ишкерлер алдын ала кайрылып өздөрүнүн бизнес долбоорлорун сунуштап атышат. Алардын көздөрүнөн же жасаган ишинен ушундай бир каалоолорун байкайсың да.
ушул азыр колдоосу жок эле. Мен бир ушул окуяны айтып берейин. Бир эже келип атат, канча 4-5 жылдан бери өзү мороженое жасап сатат экен. Казанга кайнатып эле дейт, ушу мороженени жасап сатам дейт да. Анын даамы бир башкача өзгөчө болот экен. Бирок бул эжеге кандайдыр бир аппараттар эле керек болуп атат да. Ошол эле учурда эко өзүнүн ошол айылдагы экологически таза продукциядан кондитердик шириндиктерди жасаган ишкерлердин иштерине күбө болуп атабыз. Мына ошого окшогондордун баардыгына кичинекей эле колдоо, анан жол көрсөтүп коюу болуп атат да. Эгерде буларга ушундай колдоо боло турган болсо, мен ойлойм, бул ишкердиктин түрүн булар өнүктүрө алат деп толук ишене алам да. Биз эми жыйынтыктасак болот, анткени бир аз убактыбыз. Албетте. болсо, бул айылда баардыгын эле жеке ишкер катары көрө бербеш керек. Анткени баткен дегенде биз биринчи очурда өрүктү элестетебиз, анан күрүчтү элестетебиз, туурабы? Ошон үчүн ушул көпчүлүк дыйканчылык менен, мал чарба менен, багбанчылык менен алектенебиз. Ушуларды бергенде дагы бизге жеңилдетилген пайызсыз кредиттерди бергенге аракет кылыш керек. Анан ушуларында мөөнөтүн эгерде дыйканчылык бизде февраль айынан башталат. Астрайым айтпады, 1% менен айыл чарба кредиттерин акцияларды берип атабыз деп. Бир ларистикке бардыгына жете бербейт, ал жерде калк көп, эл көп, крестьянский хозяйство. Азыр биз жыйынтыктаганда ошол өзүңүздүн сунушуңузду, балким талабыңызды кенен айтсаңыз болот да. Азыр мен ошол суроону берген там. Биз ушул кыйын долбоорун алкаганда ошол эле студияда былтыр дагы ушул Баткендеги чек ара маселесин талкууга алган болчубуз. Ошол жерде ошол жергиликтүү маектешибиз тилекке каршы ыйлап отуруп айтты эле. Мен кичинекей кыз кезимде апам ээрчип ошол жаңжалдан качып жүрчүмүн. Азыр мен кызымды ээрчитип алып, кучактап алып качып жүрөм. Тилекке каршы канча убакыт өтсө дагы бул эме токтобой атат деп. Анан балдарыбыз, өзүбүз, баардык жакындарыбыз менен, үй бүлөбүз менен тынчтыкта жашаш үчүн, жана мен айтып кеткендей, жегенге тамагыбыз, иштеген ишибиз, үстүбүздө үйүбүз мындай толук кандуу, жакшы, бактылуулукта жашаш үчүн бүгүнкү күнү коркпой, эмне болуп кетет, каяктан тарс деп кетти деп чочулабай жашаш үчүн ошол чек ара аймагында сизге айым катары, сизге эмне керек? Айтып берсеңиз. Биз үчүн жана айткандай эле коңшу менен ортодогу мамилени түзүп тынчтык керек деп. Ар бир каармандын үнү да бул. Анан жана сиз өзүңүз айткандай эле акча деп айтып кетип атпайбызбы? Азыр пособияга 100 миңден берилип атат да. Мен соцконтракт мененчи ошондогу эмедеги ошодогу каармандар менен сүйлөшүп калсак 100 миң сомго мына 2 машина алдым. 2 машинаны алгандан кийин анын кестеме болуш керек, ага жип алыш керек. Ошол нерсе жок. Мен макул, мен ошону таптым, кылдым. Башка жаштар деле иштесин да, ошого кызыккандар бар. Бирок ошону жок дегенде чек ара айымдарына 200-300 кылып берип, анан кийин биздин жумушубузду караса, биз бул нерсени улантып кете алабыз. Себеби бул нерсени жасап жүргөнбүз. Жасап жүрүп, бул нерсени чек арагадагы тополоңдо жоготуп алганбыз. Биздин бар нерсе болчу деп буларда аялдардын айткан эмелери бар. Кечинде жогорку кеңешке кирип деле жолукканыбызда ошол маселе болду. Эми буюрса чечилип калат деген ойдобуз. Ошон үчүн айтат элем, айымдарга коңшучулук мамилени түзүү, тынч жашоо, балдары менен сиз айткандай чочулабай үйүндө кирип уктоо, кийимдерин чечип, жеңил желпи жатуу, тынч көздөрүн мындай жумганда качан ушул даң деп звук чыгып калат экен. Балам жанында болсо экен, сумкам жанында болсо экен, документим жанында болсо экен деген нерседен арылта турган күн келет деген ойдобуз. Ошол болсун. Ан үчүн дагы аялдар менен, балдар менен, чек арадагы тургундар менен чек ара маселеси чечилгенден кийин дагы иштеш керек. Бул ошол стресстен кабылып жашап өткөндөр бул стрессти жеңип чыгыш үчүн дагы аны мындай жеңиш үчүн дагы көптөгөн жардам керек деп эсептеймин. Ошону сурап кетет элем. Болду, чек ара чечилди деп туруп токтотуп койбой, ошол эми ошол жердеги элдердин, энелердин өзүнүн жашоосунун калыбына келтирүү үчүн дагы салымдар болуш керек деп эсептейм. Калбайм ушул эле суроону сизге узатабыз.
чек арадагы эл тирүүлөй чеп экенин билебиз, көрүп эле келатабыз. Бүгүнкү күнү тилекке каршы өзүбүз деле күбө болдук. Анан сиз айткан ошол эле күрүшүп эккен дыйкан менен өрүк баккан багбан малчылар жакшы жашаш үчүн мисалы сиз мамлекет дагы кандай эмне кылып берсе дейсиз? Биринчиден Кандай жардам? тынчтык болуш үчүн, бекем болуш үчүн баарын бекемдеп адам баласы чын көңүлдөн иштеш үчүн биринчи чек ара маселеси тезирээк чечилиш керек. Экинчиден күчтүү армия болуш керек. Билесиздер, биз жашаган менен, эл турган менен чек араны чек арачылар коргойт. Бул аябай күчтүү болуш керек. Техникасы дагы, балдар дагы ушул жерде чек арада служба кылган балдар дагы опытный күчтүү болуш керек. Анан экинчиден ушул азыр Гүлбарчын айтып өттү, социалдык контракт боюнча аз камсыз болгон үй бүлөлөргө ошо пособие алып жүрө бербестен, чөлөк пул алып жүрсүн. Ошо 100 000 акча берип, колуна грантовый акча берип, мамлекет ушул өзүңдүн ишкерлигиңди баштап, өзүңдүн үй бүлөңдү өзүң жакыртыштан алып чык деген берип атат. Бирөө 100 000ди бир 10 жыл алдын берсе жакшы болмок. Анда ошол акчанын күчү бар болчу да. Азыркы күндө 100 000 бир аз аздык кылат экен. Но буга дагы Кудайга шүгүр дейишибиз керек берилип атканына. Буга дагы ыраазы болушубуз керек. Бирок ушунун суммасын бир 200 000ге жакындатып койсо дагы жакшы болмок. Анан ушу өзгөчө сатып пайдаланып, ушу чек арада жашаган айылдарга, багбандарга, дыйкандарыбызга пайыз кредиттерди бергенин көрсөтүш керек. Ошол эле бул убакта документация, кагаз иштерин бир аз жөнөкөйлөштүрүш керек. Бизде кагаз ишин жасагыча биздин дыйканчылыгыбыз, багбанчылыгыбыз башталып калат да. Убакыт өтүп кетет. Ошону бизге январдан баштап бере башташ керек. Азыр бизде мартта берилет да, ушулдан караш керек. Анан ушу жеке ишкерлердин жолсом баштаган ишкерлердин ишинин улам эле жаңжалда жабыркай бербеш үчүн дагы бир ушул жабыркаган кезде эмне болот, кандай болот, алган кредиттер эмне болот, кантип кайтарат деген дагы маселелерге бир аз жеңилдиктер берип мыйзам киргизип коюшубуз керек да. Ушуларды да алдын ала караш керек. Асырайым, сиздин оюңуз эми сиздер ошол мисалы уюмдар сунуштап аткан грант же насыя акча канчалык деңгээлде элдин ушундай талабына канамын таштоого даярсыздар? Негизинен туруктуулук үчүн бул жумуш орундары болуш керек, эл жумуш менен камсыз болуш керек. Ал эми биз ал чек ара аймактарында бүгүнкү күндө чоң бир заводдорду курууга азыр мүмкүнчүлүк жок. Биз бул маселени ошол жекешкердикти өнүктүрүү, айыл чарба багытында колдоо, аларды ошол бир өнүктүрүүгө салым кошуу аркылуу гана чече алабыз. Акыркы убакта мына биздин проекттин алкагында 1% өлчөмдөгү айыл чарба багытындагы кредиттер бул кошумча нарк чынжырчасы аркылуу берилет. Мында фермер менен кайра иштетүүчү чоң бир агрегат компаниялардын келишиминин негизинде. Бул деген ошол фермер өстүргөн кандайдыр бир продукциясын каяка өткөрөм же баасы түшүп кетти деген сөз болбойт. Ал эми ошону алып кайра иштеткен агрегат болсо, мен сырьёну каяктан табам деген сөз болбойт да. Ошондуктан бул аябагандай жакшы натыйжа берет деген ишеничтебиз. Ал эми гранттар болсо, бул экинчи этабында дагы колдоого ээ боло тургандыктан мен ойлойм бул туруктуу өнүгөт деп. Рахмат сизге. Негизи эле баарыбыз эле жакшылыктан үмүт кылалы. Буюрса биздин Кыргызстандын жана Тажикстандын өкмөттөрү сүйлөшүп чек ара тактоо иштерин дээрлик аягына чыгып калганы улам кабарлап жатышат. Ошондой эле болсун. Анан Гүлбарчын айткандай, ошол чек ара такталган күндөн кийин дагы ушул Баткендин өзгөчө макамын албай, андан ары улантып колдоону, ошол элге аймакты өнүктүрүүгө жардам берүүсүн бийлик дагы улантат деп ишенебиз. Үмүт кылалы. Ошол учурда ошол бийлик менен кошо иштешип, биздин ошол жердеги айымдар аймакты өнүктүрүүгө, өзүнүн үйүн, кутун гүлдөтүүгө, ошол учурда тынчтыкты орнотууга чоң салым кошуп жүрөт деп ишенебиз. Сиздей айымдар бар кезде буюрса биздин өлкөбүз өнүгөт деген жакшы ой менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин кыйын долбоорун алкагында бүгүнкү чек ара аймактарында айымдардын кошкон салымы деген жарым сааттык маек талкуубуз соңуна чыкты. Биз менен бүгүн Асра Жээналиева, социалдык маселелер боюнча адис, Калби Усмонова, Кадамжай районундагы Совет айыл аймагынын башчысы жана Баткендеги башкы медиалардын бири болгон Салам медианын аткаруучу директору Гүлбарчын Амирова болду.
Берүүнү мен Замира Кожобаева алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча сак саламатта болуңуздар. Сегодня мы будем говорить о том, какая ситуация у нас в Кыргызстане. Можно ли сказать, что у нас уже... Мы работаем в прямом эфире.